БШКнын расмий жыйынтыгы депутаттык мандаттар кимдерге тийди? Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын жарыялап, 6 партия жеңишке жетти деп тааныды. Бирдиктүү шайлоо округу боюнча 6 партияга төмөндөгүдөй мандат берилет. Атажурт Кыргызстан: Төрөбаев Бакыт Эргешевич, Исмаилов Архат Таткабаевич, Сарыбашев Талайбек Насирбекович, Маткеримов Айбек Тураталиевич, Токторбаев Жеңишбек Шермаматович, Сулайманов Элдар Нурланович, Сабиров Равшанбек Азатович, Садырбаева Жылдыз Эсенбековна, Козыев Алишер Абибилаевич, Кыдыкбаев Жаныбек Султанович, Масабиров Талайбек Айтмаматович, Исаева Джамиля Кубанычбековна, Нарматова Надира Азимовна, Талиева Камила Абдразаковна, Култаева Гүлшаркан Оконовна. Ишеним: Алиев Медербек Кубанычевич, Жусупов Эмилбек Рамидинович, Талайбек кызы Жылдыз, Өмүрзаков Сүйүнбек Абдылдаевич, Ормонов Улукбек Зулпыкарович, Сыдыгалиев Нурбек Умурбекович, Мураталиев Марат Молдонович, Шабазов Бахридин Валиевич, Жакышев Русланбек Шыргазиевич, Темирбаева Миргүл Өмүрзаковна, Абдибаева Айсара Нышановна, Султанбекова Чолпон Алыевна. Ынтымак: Кокулов Эрулан Калчороевич, Мажитова Шарапаткан, Мамутов Талант Турдумаматович, Тентишев Бакыт Эркинович, Сыдыков Мурадил Жанышбекович, Маматалиев Марлен Абдрахманович, Түлөбаев Балбак Зарлыкович, Исатбек кызы Аида, Лурова Лейла Хияновна. Альянс: Айдарбеков Чыңгыз Азаматович, Сулайманов Алтынбек Турдубаевич, Исраилов Азамат Алмазбекович, Алимжанов Архотбек Айбекович, Молдобекова Гүлкан Сакиновна, Алимжанова Нилюфар Якубжановна. Оргалча Токтобөбө: Бүтүн Кыргызстан: Мадумаров Адахан Кимсанбаевич, Масалиев Исхак Абсаматович, Токташев Эмил Токтаканович, Эрбаев Алишер Ташбаевич, Нарматова Орозайым Кочконбаевна, Кожокулова Гуля Ахматкуловна, Ыйман-Нуру Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович, Айжигитов Султанбай Абдрашитович, Мамасадыков Замирбек Дүйшалиевич, Райымбачева Динера Калыбековна, Ашимова Динара Ашимовна. Белгилей кетсек, Жогорку кеңешке шайлоо 28 ноябрда өттү. Парламентке 90 адамдын ордуна 88 киши депутат болуп келет. Себеби бир мандаттуу 2 шайлоо округунда баарына каршы деген графа көп добуш алган. Бул аймакта кайрадан шайлоо өтөт. Партиялык тизме менен 54, бир мандаттуу округдан 36 депутат шайланат. Булаковари Чекит ТВ. Министр кумтөрдүн алтындары кайда сатылып жатканын билбейт. Кумтөрдүн алтындары кайда сатылып жатканы тууралуу маалыматым жок. Бул тууралуу 13 декабрда бюджет жана финансы боюнча комитетинин жыйынында финансы министри Алмаз Бакетаев билдирди. Осмон Турдумамбетов жыйында: Кумтөрдү иштетип атабыз деп атабыз. Канча алтын өндү, канча салык төштү, канчадан саттык алтынды, сатпасак каякта сактап атабыз ал алтынды? Кыска жооп берип койсоңуз, бул коомчулукту эң кызыктырган суроо, деп суроосун берди. Финансы министри Кумтөр бардык салыктарды төлөп жатканын, бирок сатылып жаткан алтындар тууралуу маалыматы жок экенин айтты. Алтын боюнча каяка сатылганы тууралуу маалыматым жок экен, деди кыскача. Булакова Чекиткейжи. УКМК Тажикстанга күйүүчү май өткөрүлгөн жок. Мамлекеттик коопсуздук комитетинин чек ара кызматы Кыргызстандан Тажикстанга күйүүчү майлоочу май аткезчилик жол менен өткөрүлүп жатканы тууралуу билдирүүнү четке какты. Мекеменин маалымат жана коммуникация башкармалыгы кабарлагандай, 14 декабрда соц тармактарда жарыяланган видео жана билдирүү чындыкка дал келбейт. Чек ара кызматынын маалыматына караганда, видеодо көрсөтүлгөн бензовоз Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коомуна таандык жана Баткенден Жалал-Абад облусуна бараткан. Чек ара кызматы Кыргыз Республикасынын жарандарын коомчулукту бул түрдөгү маалыматтар менен адаштырбай, маалыматтарды тиешелүү органдардан тактоого чакырат, деп белгилеген мекеме. Билдирүүдө министрлер кабинетинин 1-марттагы токтомуна ылайык мунай жана мунай өнүмдөрүн ЯЭП аймагынан тышкары ташууга тыюу салынганы кошумчаланган. Мындан тышкары аткезчилик менен күрөшүү максатында чек араларда мобилдик топтор иштеп жатканы, ал жерде компоненттүү органдардын кызматкерлери гана эмес, элдик кошундун өкүлдөрү да бар экени айтылды. Буга чейин Баткен облусунда элдик кошундун мүчөлөрүнө карата даттануулар болгон. Анда Ош Исфара трассасында элдик кошундун өкүлдөрү мыйзамдарды бузуп, жүк ташыган автоунааларды токтотуп, Тажикстандан товарлар аткезчилик жол менен ташылууда деген шылтоо менен товарларды жок кылып жатканы айтылган. Булак факт Чекиткейжи. БШК жообун өзгөртүп, Жанар Акаевке мандат берилбей калды. Парламенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы жарыялангандан кийин Альянс партиясынан талапкер Жанар Акаевке мандат берилбей калды. Аталган партия 7 мандатка ээ болгон. Алган добушуна жараша эсептегенде Акаев акыркы орунда турган. БШКнын сайтына бүгүн аялдардын квотасын бөлүштүрүү боюнча
жобо өзгөртүлгөнү туурасында маалымат жарыяланды. Мындай чечим Конституциянын 64-беренесинин 4-пунктуна дал келтирүү максатында кабыл алынганы айтылат. Саясий партия алган мандаттарды бөлүштүрүүдө алгач, саясий партия алган мандаттардын жалпы санынын 30%дан кем эмеси шайлоочулардын кыйла көп добушун алган аял талапкерлердин арасында бөлүштүрүлүүгө тийиш. Эгерде саясий партиянын тизмесиндеги аял талапкерлер шайлоочулардын добуштарын албаса, аялдардын квотасы боюнча калган мандаттар Борбордук шайлоо комиссиясында тизмени каттоодо белгиленген саясий партиянын тизмесиндеги аял талапкерлерди жайгаштыруу тартибине ылайык кезек бөлүштүрүлөт, деп жазылган. Мунун натыйжасында 7 мандат алган партияда 3 аял депутат болуп келе турган болду. Мурдагы жободо 8 мандаттын 3-өө аялдарга берилчү. Жыйынтыгында Жанар Акаевдин ордуна Токтобөбө Оргалча парламентке келе турган болду. Булак Спутник, Кыргызстан. Аскар Акаев УКМКга сурак берип чыкты. Мурунку президенттин жакындары Ал Кумтөр кенинин айланасындагы кылмыш иши боюнча УКМКга 2 күн сурак берип, кайра кетерин айтышкан. Туңгуч президент Аскар Акаев УКМКга сурак берди. Бул тууралуу анын жактоочусу Айбек Самарбеков билдирди. Анткени менен ал Акаев сыр сактоо боюнча документке кол койгондуктан эмне тууралуу сөз болгонун айткан жок. Акаев 14-декабрь күнү таңгамал Москва-Бишкек каттамы боюнча учуп келгени маалым болгон. Экс-президенттин жакындары Ал Кумтөр кенинин айланасындагы кылмыш иши боюнча УКМКга 2 күн сурак берип, кайра кетерин айтышкан. Эске сала кетсек, ушул жылдын август айында Аскар Акаев 16 жылдан бери Кыргызстанга биринчи жолу келип, УКМКга Кумтөр боюнча сурак берген. Андан кийин элге кайрылуу жасап, Кумтөр долбоору боюнча өкмөткө ишенип, чечим кабыл ала бергенин айтып, кыргызстандыктардан кечирим сураган. Булак Спутник, Чекиткейчи. Курманбек Бакиевдин энесинин кызы Кыргызстанга 100 электромобиль алып келет. Мурунку президент Курманбек Бакиевдин бир тууганынын кызы Сымбат Маратбек 2022 жылы Кыргызстанга 100 электромобиль алып келет. Бул тууралуу ал журналисттерге билдирген. Анын айтымында, учурда Кыргызстанда 400 электромобиль бар. Биз Кыргызстандагы таксилерди жана коомдук транспортту электромобилге өткөрүү аракетин жасап жатабыз. Учурда Намба такси кызматы бизден 10дон ашуун электромобиль сатып алды. 2022 жылдын январь айында Кыргызстанга дагы 100дөн ашуун электромобиль алып келебиз. Андан сырткары, соода борборлорунда жана башка стратегиялык имараттарда электромобилдерди кубаттоочу станцияларды куруп жатабыз, дейт Spark электромобиль ташуучу жана сатуучу компаниянын директору Сымбат Маратбек. Ал кошумчалагандай, 2022 жылдын 1 январына чейин электромобилдер үчүн баа жалымы, кошумча нарк салыгы жок болгондуктан чоң жеңилдик бар. Сымбат Маратбек өлкөдөн качып кеткен президент Курманбек Бакиевдин энеси, Кыргызстандын Германиядагы мурдагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Марат Бакиевдин кызы. Булак Чындык медиа.